İman көбөйүп азаябы деген тема. İman көбөйүп азаябы? Абу Ханифа ошол маселени козгогон жаңкы сүйлөмдө. Периштелердин, жиндердин, адамдардын иман келтирүү милдет болгон нерселерде имандары көбөйүп азайбайт. Периштелердин, адамдардын, жиндердин иман келтирүү, негизги иман келтире турган маселелерде имандары эмне болбойт экен? Көбөйбөйт дагы, азайбайт дагы. Себеби иман деп бул 100% жанагы иман келтире турган нерселерге ишенүүдү айтат. Ал жерде эки анжы болуу, ал жерде шектенүү, же ошол иман келтире турган нерселердин кээ бирине иман келтирип, башка бир бөлүгүнө иман келтирбей турган болсоң, анда имандуу болуп эсептелбейт. Мисалга, эгерде бир адам аманту биллах деди, Аллага ишенем дейт, пайгамбарга ишенем дейт, бирок акыретке ишенбесе, ал эмне эмес? Ал имандуу деп айта албайбыз аны. Же акыретке ишенет, дагы башка бир иман келтире турган нерсеге ишенбейт. Мисалга, бүткүл ааламдын жаратуучусу Алла бар дейт, бирок ааламдын жаратуучусу Аллах эмес, башка бир нерсе дейиши мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ошол иман келтире турган зарыл болгон, иман келтирүү зарыл болгон нерселердин толук 100% ошолорго иман келтирген адам не болот? Имандуу болот. Алардын бирини кемите турган болсо, имансыз болуп кетет. Жана ал 100% ишеним болгондуктан анын заты эмне болбойт? Имандын заты көбөйбөйт дагы, көбөйбөй кетет, ошондой эле азайбайт дагы. Көбөйүү мүмкүн эмес, себеби бул 100% ишеним да. Андан жокору жок, андан төмөн түшсөңүз, бул эки анжы болуп эсептелет да, адам динден не болуп кетет? Чыгып кетет. Ошон үчүн не дейбиз? Периштелердин, жиндердин, адамдардын иман келтирүү милдет болгон нерселерде имандары не болбойт дейбиз? Көбөйбөйт жана азайбайт. Эми урматтуу окуучулар, бул маселеде иманда эки нерсе бар да. Муну жакшы тереңирээк дагы түшүнүү үчүн иманда эки маселе бар. Биринчиси имандын заты. Ал жанагы жокоруда айтканыбыздай, эмне дедик? Жүрөк менен не кылат? Жүрөк менен иман келтире турган нерселерди тастыктоп, тил менен айтууду айтат. Ошону иман дейт. Мына ошол жүрөк менен тастыктоо не дедик? Жана жокоруда айтканыбыздай көбөйбөйт дагы, азайбайт. Жанагы ал 100% эмне болуп эсептелет? Ишеним. 100дөн жокору жок дедик, 100дөн төмөн жок. Төмөн түшсөңүз капыр болуп калат. Анан экинчиси бул жерде имандын сыпаты дейт. Ал имандын нуру дейбизби, же имандын мөмөсү дейбизби, имандын күч кубаттуулугу дейбизби? Мына бул жактан адамдардын иманы эмне болуп эсептелет? Көбөйүп азаят дейт. Бул жактан эмне болот экен? Имандуулардын немеси көбөйүп азаят. Себеби ар бир адам өзүнүн немесине жараша, ишенимине жараша жашайт да. Мисалга, эч качан бирөөдү ээрчип иман келтирген адам өзү далил келтире турган, өзү далил келтирип Кудайдын барлыгына, акыреттин барлыгына далил келтире турган деңгээлде иман келтирген киши менен мунуку не боло албайт? Барабар боло албайт, тең боло албайт. Себеби ал киши өтө терең не болот? Жанагы бул киши үстүртөдөн иман келтирген болсо, ал ичиндеги майда чүйдөсүдөн бери далил келтире алып, ал не болот? Жокорку деңгээлде болот буга караганда. Же болбосо акыл менен гана далил келтирген адамдар эч качан илми ладуниси бар. Мындайча айтканда, олиялык деңгээлге жетип, аларга биз көзүбүз менен көрө албаган нерселер ачылыш болгон адамдардын деңгээлине эч качан эмне боло албайт? Андай жете албайт. Кыскасы, имандын затында бир боло турган болсок, бирок имандын күч кубаттуулугунда, сыпаттарында эмне болот экен? Адамдардын ортосунда айырмачылыктар бар.